Бириккен Улуттар уюмунун Жаштан долбоору Талас облустук жаштар кеңеши коомдук бирикмесинин жаштары тарабынан ишке ашырылууда. Долбоордун максаты жаштар арасында ынтымакты чыңдоо, улут аралык келишпестиктердин алдын алуу багытын көздөйт. 2019-жылы эле ушул айылда биз ошо Жаштан долбоорунун экинчи фазасын старт алдырып баштаганбыз. Бул долбоор негизи 2017-жылдан бери өз ишмердүүлүгүн баштап, Бириккен Улуттар уюмунун каржылык колдоосунда жана ошондой эле жалпы кызыкчылыктарды издөө корпорациясы менен биргеликте өткөрүлүп келген. Бүгүнкү күндө жалпы республика боюнча 7 дубанда тең ушул Жаштан долбоору жүрүп келет. Ал эми Талас облусу боюнча ушул Манас районуна караштуу Талас айыл атайын тандап алынып, бул жакта бир топ окутуулар команда түзүлүп, алар ар кандай ушундай жергиликтүү бир демилгелерди көтөрүп келүүдө. Долбоордун алкагында кечээ Талас айылындагы Николай Цыринин атындагы орто мектебинде кыз ала качуу жана эрте күйөөгө мажбурлоо темасында тегерек стол болуп өттү. Тегерек столго окуучулар, мугалимдер жана ата-энелер, жергиликтүү бийлик, дин өкүлдөрү катышты. Иш-чарада кыз ала качуунун кесепеттери, эмне себептен кыз ала качууга барат деген суроолор талкууланды. Көбүнчө былтыркы ала качуулардын каттоосу боюнча майдан кийин ала качуулар көп болду. Ошого байланыштуу окуу бүткөндөн кийин майдын аягында окуу бүтөт. Ошондо июнь ортосунда ала качуу көп болот. Кыз ала качуу адаты өзгөчө элет жерлеринде курч маселелердин бири. Окуучулардын айтымында аталган айылда да май айынын аягында окууну жаңы бүткөн кыздарды ала качуу окуялары дали катталып келет. Ал эми шариатта кызды мажбурлап алып качууга тыюу салынат. Ошондой эле кыздын макулдугу жок нике өтпөйт дешти дин өкүлдөрү. Жакшы иш-чара кылып атат. Өз шариатта кыз мажбурлаган болбойт да, ата-эненин себеби эле болуп калбаса, бул жерде кыздын өзүнүн макулдугу жок, эч бир нике кыйылбайт экен шариатта. Кыз эгер өзүн билип турмушка чыкпайм десе, ата-энеси макул болсо дагы, кыз ошол нике кыйылып аткан учурда макулсуздугун билдирсе, ал учурда нике кыйылбайт да. Эң негизги ошо кыз менен иман келтирген болуш керек, шарттар бар, ошонун ичинде кыздын да макулдугу керек да. Тегерек столду мектептин соц педагогу жана Жаштан долбоорунун мүчөлөрү долбоордун координаторлору менен биргеликте уюштурушкан. Жаштан долбоорунун мүчөсү окуучу Элнур аталган долбоорго жыл башынан бери катышып, коомчулукка оюмду кенен айтууга үйрөндүм дейт. Жаштанга биз 2019-жылы кирдик. Ошол көптөгөн турлар болду. Ошо экинчи турдан өтүп, ошо долбоордун мүчөсү болдук, Жаштан долбоорунун мүчөсү болуп. Биз Жаштанга чейин мурун мындай көпчүлүктүн алдында же мындай көп немелердин алдында, элдердин алдында сүйлөй албадык да. Ошо Жаштандан качкандан бери мындай кругозорубуз чоңоюп, ар ким өзүбүздүн укугубузду билип, мындай элдердин алдында уялбай өзүбүздүн оюбузду кенен жана туура жеткизгенге, мындай ошондой туура жеткизгенге үйрөндүк да. Иш-чаранын жүрүшүндө катышуучуларга кыз ала качууда Конституцияда көрсөтүлгөн жаза беренелери менен тааныштырылды. Жалпы катышуучулар тарабынан кыз ала качуунун алдын алуу багытында аткарылуучу сунуштар берилип, иш-чара жыйынтыкталды. Гүлмайрам Кенжокулова, Бакберди Ашубеков, Манас району.